Oğurluğum da, men organizm bardıq alkohol oğlan бүтүптүр да. Мен ооруларды түшүнөм, кандай экенинчи. Мен баары Адамдын жан дүйнөсүнүн тарышы, башкаларга кылган мамилеси, үй бүлөдөгү туруксуз абал, мунун баары адамды түпкүргө такап келет. Мына ушул багытта жазылган орус классиги Максим Горкийдин түпкүрдө чыгармасы Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында коюлду. Байлар менен күчтүүлөргө гана керек десе, буну биз жемелейт. Макосун Андрюша. Уят жолдо санаттык күнгесиз сайтын же барууну сурасаң болот. Максим Горкийдин Түпкүрдө аттуу пьесасы, чыгармасы бир кылым мурун жазылган, кагаз бетине түшүрүлгөн. Бир кылым өтсө дагы азыркы убакка чейин ушул Максим Горкийдин калемине таандык Түпкүрдө чыгармасы мындайча айтканда көйгөйлүгү деп эсептейм. Бул чыгарманы эмне үчүн мен тандады деп кээ бирөө суроо берип калышат. Эмне үчүн ушул чыгарманы алдым? Башка чыгарманы алып элем. Мен муну тандаган себеби азыркы биздин дүйнө жүзүндө жүрүп жаткан окуяларды көрдүм. Деги эле ар бири-бирине кылган мамилелерин байкап көрдүм. Анан ушул чыгармада бир мен үчүн көйгөйлүү бир маселе чыкты. Адам менен адам бири-бирине мамиле түзүү, бири-бирин угуу, бири-бирин угуп иш алып баруу, жакшы жакка үндөө, бирдей уккан адам бар, бирдей укпаган адам бар. Ошондой бир маселелер мени козгогон үчүн ушул чыгарманы тандадым. Келе. Бомжды дейсің. Жазуучунун чыгармасы адамдардын бири-бирине болгон мамилесин баяндап келет. Айсалкын Кыйыкбаева спектаклде анын ролун жаратуу менен коомдогу адамдардын түз жолдо жүрүп, башка жолго түшүп калганы, андагы туура эмес көрүнүштөр себеп болуп келет дейт актриса. Бардыгы ошол жердеги түпкүрдөгү алкаштын, актёрдун, ошо клештин, пепелдин тигин баарынын жүрөгүндө бир жакшынакай бир надежда, үмүт калат да. Бул спектаклдин максаты дагы эч убакта бир жакшылыктан үмүтүңдү үзбөгүнүң, анткени бир адамдын жакшы болушуна сөзсүз бир адам түрткү болот. Ошол жакшылык бир себилип, ошол үрөйүндө өстүрүп алыш үчүн сөзсүз адамдардын жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө бир ойгонуу, пробуждение деп коебу, ойгонуу пайда болот да. Бул спектаклдин негизги айта турган ою ошол жакшылыктан үмүттү үзбөш керек. Обязательно бир адам жакшы болот, ошол адамдын аркасы менен калган түпкүрдөгү адамдар дагы бир жарыкчылыкка, бир жан дүйнөсүнүн ошол түпкүрдө эле жүрө бербей жакшы нерсеге умтулуу деген нерсе го деп ойлойм да. İçem dağı. İlay. Көчөдө калган сессияга адамдар бир жерде башпайнек кылып, ошол жерден ар кандай тагдырларды көрүүгө болот. Эл үчүн да биз артисттер эл үчүн кызмат кылат. Себеби деген ар бир мына азыр эмне деген көйгөйлөр бар. Түпкүрдө деп атат. Түпкүрдө дегенде түпкүрдө ар кандай адамдар бар. Мына Надинеде бир жердин актёру жүрөт, бир жердин академиги жүрөт, бир жеринде полицейский жүрөт, бир жеринде доктуру жүрөт. Мына мен билбейм, бир убагында же шеф-повар болгонбу, же бир кызматтагы аял болгонбу. Азыр буларга тамак жасаган Квашня деген эпизодический роль ойнойм. Бирок мен айтар элем, бул жерде эпизодический роль жок. Баарынын мазмуну, мааниси бар ролдор. Бул жерде ойноп аткандардын баары мыкты ойнойт. Ушунчалык мен Адылга ыраазы болгонум ушул жаш балага баарынын ичинде эмне жатса ошонусун баарын тышка алып чыкканы да. Бизге мындай үйрөтчү да окуп жүргөндө. Артист сахнада биринчи орунда туруш керек. Артисттин көзү, ички баягы дүйнөсү ачылып туруш керек. Ал көздөн билинет, жана органика, жана адам жүрөгү менен тактап иштесе, элге жетет деп. Сыртка чыгарып, ороп койдум. Жеңишбек Кангелдиев бул драманы аткарууда коомдогу туура эмес жолдогу адамдарды оң жолго салып, аларды жакшы жашоого үндөп келет. Чынында оңой чыгарма эмес. Анан бул чыгарманы иштеп жатканда бизге деген өтө кызыктуу болду. Мен дайыма айтам, биз эми артисттер деген бул адамдардын мүнөздөрүн, ички турмушун, мындай сезимдерин ойнойбуз да. Анан биякта деген ар бир
Максим Горький дагы ошол учурда жазып кеткен нерселер адамдар негизи мүнөзү эч качан өзгөрбөйт экен. Түпкүрдө деген ал жерде бир мындай үйдө жашаган адамдар квартиранттарда мынча айткандачы. Мен Костылев деген Николай Костылев ошол квартиранын деген үйдүн деген ээсимин да баарын менен ар бир жашаган адамдар менен өзүнчө мамилем бар, түзүшүм керек ушулардан. Анан ар кимге деген өзүнчө жооп берип кабыл алып дегендей ошондой эмелерди жасап турам да. Режиссердун эмеси боюнча да ар бир биякта каармандын өзүнүн мындай линия деп коет бизде актёрдук оюн образ чыгарда линиясы бар. Ошонун баары чыган, жалпы ошонун баары окуя биригип келип деген бир окуяны көргөзөбүз да. Кезинде бизде доор сүргөнбүз. Төшөктүн айванында ак мамыктан тургун келбей ныксырап. Төшөккө кофе алдырып келиш. Максим Горкийдин социалдык драмасы адамдардын оң жолго түшүп жаман жактан качышына өөлгө болот. Ар бир тагдырын кенен сүрөттөп, адамдык асыл сапат башкы орунда турарын жазып калтырган. Мына ушул чыгарма Токтолот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук Академиясынын репертуарына кирип, көрүүчүлөргө тартууланмакчы. Гамлет драмасында айтылат. Сөздөр, сөздөр, сөздөр. Мыкты драма болчу. Мен анда экинчи көргөзүчү ойночумун.